Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, кыйырда жүргөн кыргыздарыбыз. Сиздер менен мына дагы Элмир эжеңиздер менен алып баруучу катары мына мен ошондой эле мына алдымда могу Жашынмак деген китеп турат. Буга чейин дагы чыгарылыштарыбызда жалаң ушул Жашынмактагы ырларды, андан кыргызча, орусча, англисче которулушу, ошондой эле обондуу ырлары, көпчүлүгүндө обондуу ырлар, айрымдарында обондор жазылып жатат. Мына ушул боюнча кеп кылып сөз кылып аттык элек. Өткөндө убада кылганбыз, сиздерге Шакек салмай деген улуттук оюн бар. Мына ошол ыр жөнүндө дагы, ошол оюн туурасында дагы Элмира Төлөкова ыр жазган, ушул китепке кирген, обону да бар, котормосу да бар дегендей. Бүгүн мына ушул Шакек салмай жөнүндө сөз кылабыз. Кыргыз Республикасынын Жаштар сыйлыгынын лауреаты, Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, доцент, балдар акыны, жалпы эле чоңдордун деле акыны Элмира Төлөкова эжеңер кайрадан биздин студияда мейманда. Элмира, кош келдиң. Ушул убакыт таап келип атканыңызга аябай чоң рахмат. Себеби биз бул дагы аябай жоопкерчиликтүү болуп калды да. Аягына чейин ошол баштагандан кийин аягына чейин чыгаралы деген мына убада менен мына бүгүн дагы ошо жолугуп отурабыз. Анда Элмира, адаттагыдай эле ушул ырыңыздын тарых таржымалына токтолуп кетсеңиз, качан жазылган, жыйнакка ошол кайсы жылдары ошол кошулду бул ырларыңыз дагы, анда микрофон сизде. Бул ырдын жазылыш себеби негизи каада салттык ырларды жаздым эле. Ошонун катарында Шакек салмай деген ыр дагы жаралып калган. Негизги мазмунун бул ырдын ошол оюндун жүрүшү түзөт. Биздин кийинки муундагы балдарыбыз ушул Шакек салмай деген ырды ойноп жүрсүн, унутуп калбасын деп жаздым. Негизги мазмунга кирген нерсе албетте биздин бала кездеги өзүбүз ойногон Шакек салмай оюну болуп эсептелет. Анткени биз ал оюнду ойноп жүрүп чоңойдук, балдар менен, кыздар менен көбүнчө ойночубуз мектепте, үйдө. Бул ырды англисче, орусча которушкан. Мен алар жөнүндө айта кетейин. Шакек салмай деген ырды орус тилине которгон Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү Жылдыз Акаева жана Орусиянын жазуучулар союзунун мүчөсү Анна Бичевина экөө орус тилине которгон. Ал эми англис тилине которгон Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты Алтынай Токтоматова. Андан тышкары учурда бул ыр түркчө которулуп бүтүп калды. Түркчөгө Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Эмине Нур Атакалын деген кызыбыз которуп бүтүп калды. Ошондой эле бул ыр жыйнак немис тилине да которулуп бүттү. Учурда редакциялоо иштери жүрүп атат. Ошентип бул ыр жыйнак өзүнүн жолу ачык болду окшойт. Улам бир тилге которулуп жатат. Эң негизгиси баягы жайылтуу болуп атат да. Бул дагы ошол жана эмне үчүн жанагы түрк тилине, немис тилине которулуп атканын да себептерин айтып коеюн. Себеби мен баягы кыйырдагы кыргыздар деген автордук программам менен эки жакка чыкканда ушул мына могу сыяктуу болгон ушул китептер такыр эле жок болуп атат. Балдарыбыз эне тилибизди унутуп баратабыз. Ошон үчүн котормосу менен болсо анда эмес бетер жакшы болот эле деген өтүнүчтөр, сунуштар айтылган да. Ошол эле Германияда, мисалы үчүн сиз айтып атасыз, барып биз жолугуп чоң репортаждарды жасаганда мына сиздин кызыңыз, мисалы, Айжамал которуп атат, сиздин кызыңыз. Бул ырдын обону бар. Кыргыз Республикасынын эл артисти Камчыбек Пукалаев агай обонун жазган. Нотага түшүрүлүп китепке кирген. Бирок учурда Камчыбек агай балдар менен аранжировкасынын үстүндө иштеп атат. Номер 99 орто мектептин окуучулары көркөм окушкан. Абабакирова Айлин менен Ахынова Раяна кыргыз тилинде, орус тилинде жана англис тилинде көркөм окушту. Даярдаган ушул эле 99 орто мектебинин англис тили, орус тили жана башталгыч класстарынын мугалимдери болду. Учурдан пайдаланып, Төлөгөн Касымбеков аттындагы номер 99 орто мектебинин директору Кадырова Гүлмира Тургуновнага
Ушул эле мектептин окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Кудайбердиева Сыргагүл Айтемировнага терең ыраазычылык билдирип кеткибиз келет. Жаш мектебинин бет ачаарын белгилүү алып баруучу Чыңгыз Рыскелдиев алып барды эле, Элмира. Ооба. Жакшы алып барган. Ушу Чыңгыз мырзага дагы биз терең ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Анда эмесе төмөнкү видео сюжетке көңүлүңүздү бурабыз. Шакек Салмай, Элмира Төлөкова. Аткаруучулар номер 99 орто мектебинин окуучулары Абабакирова Айлин жана Ахынова Раяна көркөм окуп беришет. Кыдыр ата тизилип, чогуу туруп ойнойбуз. Алаксай баарыбыз. Бир шакекти ойлойбуз. Шакек алган, шашып чык. Шакегиңди катып чык. Бирөө байкап калбасын, катарыңдан атып чык. Алаканды ачабыз, шакек түссө катабыз. Кимге шакек түшкөнүн билгичекти шашабыз. Шакек алган кубанат, шак чыгарда кубалап. Балдар кармап калышса, ал жеңиштен кур калат. Биз Райна экөөбүз азыр ушул ырды орус тилинде айтып беребиз. Колечко, колечко, мы садимся все рядком, и кольцо передаем. Тот, кто в воду, выходи и внимательно смотри. Колечко, колечко, выйди на крылечко. У меня в руках кольцо, не сможет удержать никто. Я ладошки закрываю и колечку таю. И не скоро все узнают, что в руках его храню. В руки мне кольцо упало, мне так нравится играть. Но когда меня поймают, все придется отдавать. Эми биз ушул ырды англис тилинде айтып беребиз. Hidden ring, we all sit in line to play this children's game. We must focus on the ring and be ready for anything. The one with the ring must be quick to hide it. They mustn't let anyone know the secrets that they hold. We sit with our stretched palms together. Whoever has the ring conceals it, eager to discover its whereabouts. Everyone tries to guess who has it. So happy to have the ring. Its keeper must stay alert. If suspected and caught out, they are bound to lose the game. Тап деген жакшы бир ырыңыз бар экен. О, эмне үчүн тап кээ бирлер түшүнбөй да калышы мүмкүн, бирок кийинки көрсөтүүдө Кудай буйруса ушул тап деген ыры жөнүндө сөз болот. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.